өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш, кырсык окуяларын чагылдырган телевизиот программасы назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта мас абалында унаа башкарган айдоочулардын жоосуз жоруктарын көрсөтөбүз. Сиздер көрүп жаткан күмүш түстөгү жол тандабас мамлекеттик автоунаа. Ал эми унаа рейдтик иш-чара учурунда инспекторлор тарабынан токтотулган. Мен сизге кайрылып атам, документтерди берип койсоңуз, азыр берем. Бериңиз, мен сурап атпайм, мен күтпөйм, сиз тамек чегип күткөнчө. Байке, документтерди берип коюңуз, документтерди берип койсоңуз, барбы документтер? Жок. Жокпу, анда мен сизди отстранить этем управление. Бериңиз. Эмнесин анчалык? Байке. Токтоткон учурда айдоочусунан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Бирок ошого карабастан айдоочу жумушка тоскоолдук жаратып, сөзгө келбей, баш ийбестик көрсөтүп, жакын тааныштарына телефон чалып, кырдаалдан кутулуп кетүү аракетин көргөнү менен акыры мыйзам талаасында жооп берүүгө аргасыз болду. Мен азыр документ бербеген үчүн өзүнчө протокол түзөм. Бул мен берем. Мен бербем деген жок, берем. Неге айдоочулук милдеттерге ушундай шала кылып мамиле кыласыз бекен? Кандай? Амандагыдай эле историялар. Ал ортодо айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Документтерди сактап. Мен забылым деп барткандан эч нерсе болмошто да. Кагаз менен жөндөп жазып берип печаты жок, эчтеке жок да. Да. Билебиз бекен. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин аныктады. Айдоочуга мыйзам чегинде протокол түзүлүп, унаасы айып короосуна токтотулду. Машина стал деп. Ал эми бул Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа туурасында айта турган болсок, унаанын айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулган. Токтоткон учурда чындыгында айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Айдоочунун наркология бөлүмүнө алып барган учурда айдоочу мас абалында экендигинин мойнуна алгысы келбедиби, Айтор тесттен баш тартты. Он интернет почему? Фиксировать это почему? Переведение. Полностью фиксировать это почему? Отказать? А о чем вы пишете? О чем вы пишете? Данные ваши пишу. Тесттен баш тарткан учурда унаасы айып короосуна токтотулуп, иш сотко өткөрүлөт. Иштин жыйынтыгы соттук отурумдун негизинде маалым болот. Кимдин пайдасына чечилерин сот аныктайт. Бул Mercedes үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу да мас абалында деген шек менен токтотулган. Документ, пожалуйста. Уважаемый водитель, правотехпаспорт, пожалуйста. Да я слышу, что вы орете. Правотехпаспорт, пожалуйста, дайте. Я слышу, я что вы орете. Документы, пожалуйста. Правотехпаспорт.
трогайте его. Документы, пожалуйста. Я вас слышу. Я слышу вас. Документы, пожалуйста. Слышу вас. Документы, пожалуйста. Я слышу вас. Говорите. Айдоочунун жорогу жогорудагы айдоочуларды кайталап, баардыгынан баш тартты. Я же вам сказал. Вы сделайте, чтобы я не видел. Я дам. Давай, идем туда. Вы что, меня будете? Если не хочу быть. Надо. Видите, вас камера снимает. А я не хочу быть. Лучше. Камера снимает? Конечно. Лучше Не подуйте. хочу тут. Лучше подуйте. Для вас же лучше будет. Для вас лучше, Для вас. если я думаю, вы упадете. А Не хочу. из-за чего вы упаду? Ну, вдруг пробирка упадет, что-нибудь. На-ка, забери. Подуйте-то. Да не хочу. 2 минуты быстро пройдет и Вы всё. слышите меня? Я не хочу. Когда анашу курили последний раз? Никогда. Никогда. А вот я чувствую, курить. Ал учурда адаттагыдай унаа сайып короосуна токтотулуп, соттун чечимин күтүүгө туура келет. Ал эми бул жүк ташуучу Peugeot үлгүсүндөгү автоунаа рейд учурунда токтотулган. Токтоткон учурда жүк ташуучу унаага кошумча адам отуруучу орундуктарды кошуп алган. Физиканда переоборудование текстиления, причина остановки айтпайлы жөнүндө токтотуп. Скорость превышения. Скорость акырын айдап баратам. Эйге берем Окуду, Арсен кайбир окуган. Окуганда деле Ал тууралуу тийиштүү документтерин талап кылган учурда кошумча каражат колдонуу үчүн унаанын техникалык документтеринде өзгөчө белгилер жазылуучу жеринде эч кандай уруксат мөөрү болбогондуктан жол коопсуздугунун эрежесине ылайык унаасын айып короосуна токтотууга туура келди. Айдоочуга тийиштүү протокол түзүлүп берилди. Сиздер көрүп жаткан Honda үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу мас абалында унаа башкарып бара жатат деген шек менен токтотулган. Токтоткон учурда айдоочу ишке тоскоолдук жаратып, кеп сөзгө келбей, бир топ кыр көрсөтүп жатты. Хорошо, эми документ көрсөттүм. Мен машина айдаган жокмун. Мен туалеттен кармап келишти да просто. Эгер мен за рулем эмесмин да. Фактон. Хорошо дейм, за рулем эмес болсо эми көрсөтүп Мен эгер мен за рулем эмес болбосом, мен кантип көрсөтөм бопай. Ким за рулем айтчы? Ал ортодо жакын тааныштарына телефон чалып, кырды алдан кутулуп кетүү аракетин да көрүп жатты. Бирок анысынан да майнап чыкпадыбы, айтаруу инспекторлорго тийишип сүйлөй баштады. Анысы аз келгенсип аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Ал учурда айдоочунун мас соосун тактоо максатында наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Акимге же начальник органга кимге вопрос Biz mast soğumustu da жазып беребиз, башка эчтеке неме таба албайбыз. Булар гаишниктер чөп керек. Фамилиясы отказываюсь. Ваше право. Певичка.
мен билеспейм. Унаа айып короосуна токтотулуп, айдоочуга мыйзам чегинде тийиштүү протокол толтурулуп берилди.